Assalamu алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, Кадамжай район тургундары, Кызылка шаарынын тургундары. Мен Анварбек Гөлүбаев, Кадамжай районуна караштуу Каражыгач айылында туулуп өскөнмүн. Ал жерде мектепти бүтүп кийин Кыргыз мамлекеттик медицина институтуна окуп, аны бүтүп азыр ушул тапта врач-терапевт болуп иштеп жатамын. Менин кайрылганым себеби ушул айдын этегинде келе жаткан шайлоо боюнча болуп жатат. Ушул шайлоого бир мандаттуу Кадамжай округунан менин классташым Насиров Абдижамил Жусупович деген жигит аттанып атат, талапкер болуп баратат. Ошону колдоо иретинде сиздерге кайрылып кетүүнү чечтим. Урматтуу мекендештер, мен Абдижамил Насиров менен бир класста окуганмын. 10 жыл бирге окудук. Ошо Декан орто мектебинде мектепте окуп жүргөндө эле аябай чечкиндүү, талапкер, ою бийик, уюштургуч жигит болчу. Андан соң биз 1985-жылы ошо Декан орто мектебин аяктап, мен мединститутка өттүм. Ал Россияда Воронеж шаарына келип бир окууга жайга тапшырып, ошол жакта окуп калды. Биздин кийинки жолугууларыбыз кийин 1990-жылдан кийин 92-94-төрдө көрүшүп калдык. Бул мезгилде Советтер Союзу кулап, элдин турмушу кыйла начарлап, кыйналып турган убактар болду. Buğdaylar кымбаттап, мисалы үчүн buğdayдын 1 килосы 7-8 сомго чыгып, пияздын 1 килосы 50 сомго чыгып кеткен күндөр болду, муну жакшы билесиздер. Ошол мезгилде да мен билгенден ошол Абдижамил Насиров ошол Каражыгач айылында жамаат уюштуруп, элдин башын бириктирип, үлүшү бар адамдарды жерди иштетип, техникаларды колдонуп, күйүүчү майларды таап, анан каяктан Ноокат районунан бир жакшы buğday уруктарды таап келип, эктирип, кара дөөгө, тамашага, ошол жерде мол түшүм алып, ошо үлүштөгү адамдарга бөлүп берип, бул баланын бул кылган иши максаты, мисалы үчүн баягы buğdayларды кымбат сатуу эмес, ошо элге себестоимосу арзан buğday таратып берүү болгон. Ошол үлүштөн биз да buğday алып, 1 жыл 2 жылдык buğdayды камдап, аябай чоң жардам болгон. Анан кийинки да бир айтып кете турган нерсе, мен өзүмдүн башыма бир иш түшкөн. Ошол 94-жылдары адамдар коммерциянын К тамгасын түшүнбөгөн, кээ бирлер ошентип пул тапсам эле болот экен деп пулга неме кылып, мен да ошолордун бири катары бири болуп, доллар карыз алып алган элем. Процентке, пат процент. Анан ошондо мен ал долларды иштете албай, күйүп, анан ошо айылга келип карызды төлөп аткан маалда Абдижамил Насиров келип калды. Дос, ушундай башка мүшкүл түшүптү деп 1-2 саат сүйлөшүп, успокоить этип дегенде анан бир тойлы акча берген, эми ал суммасын айтпай эле коеюн. Ошол мезгилде кыйынчылык маалда мен көзүмөн 1 сом өтүп турганда ошол классташым жардам берген аябай эсимде калды. Бул деген Абдижамилдин мен карзым жөнүндө эмес сөз, Абдижамилдин адамгерчилиги жөнүндө сөз болуп атат. Да бир баса белгилеп кете турган жери ошо классташтардын арасынан жалгыз гана ошо Насиров Абдижамил материальный жардам берген ошол кыйынчылык маалда. Андан кийин дагы бир ишини айта кетсек, Керегеташ айылында менин апам туулуп өскөн, тагаларымдын жери. Ошол жерде тайнем жашачу, биз баламалда, биз көп барчубуз. Ошол айылда бир кичинекей арыгы болчу. Ошол арыктан суу тартыш болчу. Түндө болобу, кезеги же күндүз болобу, саат менен бөлүп суу аябай жетишкен эмес. Ошону бир 5-6 жыл алдын мен ролигин көрүп калдым, элден да окуп калдым. Ошо Беркөйүздө Майдан айылынан турба менен Керегеташка суу чыгарып берген деп адамдар айтышты, аябай жакшылык кылган ошо Керегеташ элине. Бул методиканы мындан алдың Каражыгачтан Каракыштакка мен Айшатам Шермаматов Рахматулла деген киши Каражыгачтан Каракыштакка суу өткөргөн. Анан кийинки акыркы убакта эле мына 1 жыл болуп калды, аябай чоң ишти аткарды. Мисалы үчүн тамашага күнгөй жактан жол салды. Биз баламалда кийинирээк эле ошо Тескейде жол болчу. Тескейдеги жол бул деген устойчивый болбойт экен. Жамыр болсо эзилип кетет, сары тупурак, же техника чыга албайт убагында. Ошентип элдер кыйналып турган Каражыгач Каракыштак эли. Ошону Абдижамил ашар түрүндө
техника таап, специалисттарды привлекать етіп, күйүүчү майларды таап, ошол жолдун бүтүшүнүн 50%-тен ашык түйшүгү Насиров Абжамилдин мойнунда болсо керек деп ойлойм. Бул дагы бул элге чоң кызмат көрсөттү деп эсептеймин, урматтуу мекендештер. Анан эми дагы бир айтып кете турган нерсе, бул бала мисалы үчүн өткөндө Дастан Артисбеков Жобабеков айткандай, биздин спикер бывший. Мы вам кукурузу не охраняем дегенде, бул Абжамил мисалы үчүн баягындай эле мака сугарып же макага кароолоо жүрүп келген жери жок. Бул балада тажрыйба бар. Айыл өкмөтүндө иштеди, айыл өкмөтүндө ошо депутаттардын чоңу болуп иштеди, что такое документооборот, что такое делопроизводство, ушулардын баарын билет бул бала. Форма документов, формат документов. Кудай буйруса, сиздер колдоп, эл колдоп, көпчүлүк колдоп, жогорку кеңешке өтүп калса, бул баладан чоң нерселерди үмүт кылсак болот, колунан иш келет деп мен ишенемин. Урматтуу мекендештер, Насиров Абжамил Жусуп ошо добушуңузду бериңиздер. Жанагы 8 деген цифра жанагы айтып кеткен, бул анын 8-чи номер, бюллетендин номери. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, сиздер жаңылышпайсыздар деп ойлоймун. Колдоп кетели ушундай перспективный жигитти. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат.